илгертен бери Арстанбектин жеңи жокко ырдап атканда бир саптары бар. Ырчы болгондо эмне болуш керек дегенде, ырчы болсоң мынандай бол деп туруп анан бир айткандары бар да. Ошол жорго минип жолдо өт, жоргун элдин ырдап өт дейт. Кадырлап кийген мөркү бол, аш менен тойдун көркү бол дейт. Анан аш менен тойдун көркү болуш үчүн албетте ырчы ал эл чакырган жерден калбаш керек. Ал жерде бир гана нерсени эске алайын, ошол тойго чакырып жаткан кишинин даражасына же башкасына карабаш керек эч кандай. Бир ушунчалык мартабалуу, даражалуу киши менен бир жон карапайым жөнөкөй адамда өзүнүн бир жакшылыгына ушу ыроолоп чакырып калса барыш керек. Мисалы, экинчиден бул акын манасчыларда бир башка касиет болгон. Илгери оору алыстабай, кырсык алыстабай ушинтип турган үйлөргө чакырып манас айттырып, акындарды ырдатып, ошондон бир жакшынакай нерсе жугузган, касиет жугузган. Ошол акындар келип Токтогул Эшмамбет ырдап кеткен үйдө баягы көп бала көрбөй, төрөбөгөн аялдар неме болчу экен, кадимкидей ушу көз жарып бала көргөн чындыктарды мен айылдардан көп уккам. Ошондой нерсе. Анан эми тойдун ээсин мактоо тууралуу айтып атасыз. Бул той берип аткан учурда албетте анын көңүлүн чөгөрүш үчүн бармак белем. Анын көңүлүн болушунча көтөрүш керек. Ошол той берген киши мейли сенин пикириңе, мындайча айтканда азыркы замандын тили менен айталы, сенин позицияңа, башкаңа туура келбеген адам болсо дагы той күнү ага эч кандай катылышка, жаман айтышка мүмкүн эмес, эгер ал жакшы ниет менен чакырып аткан болсо. Экинчиден, ал эми акын өзүнүн позициясын, принцибин бөлөк эл алдында, калк көп жыйылган жерде өзүнүн багытын айтып, элдин муңзарын, ошол убакта кубанычын, салтанаты жетишкени болсо элдин жар салыш керек. Ошол убакта элдин муңзары бар болсо, аны элдин жүрөгү менен туюп айта билиш керек.